Бир адамдан бир китеп элдик долбоору. Мекенибизде китеп окууну даңазалоо, элибиздин интеллектуалдык, руханий дараметин жогорулатуу, шаар, регион жана алыскы аймактарда китеп жетишсиздиги жана китепкана көйгөйлөрүн чечүү, билимге инвестиция жасоого багытталат. Бир адамдан бир китеп долбоору 2019-жылдын 5-январында Нарын облусунун Актала районуна караштуу Кош Дөбө айылында ишке ашкан. Жакшы иштин жайылышы же долбоор жети тууганда, айылдык китепканаларда, мектептерде, аскердик бөлүктөрдө, балдар жана кайрылар үйлөрүндө, ооруканаларда, жогорку окуу жайларда, окуу борборлорунда, студенттик жатаканаларда, чек арадагы кыштактарда, ыктыярчылардын, мектеп окуучулардын жана жаштардын демилгеси жана жалпы элдин материалдык колдоосу менен долбоор ишке ашты. Өлкө боюнча 200дөн ашуун китепканада ачылыштар болду. 150 миңден ашуун китеп жеткирилди. Жеткен китептердин акчалай наркы 40 миллион сомдон ашты. Жалба көтөргөн жүк жеңил болот. Долбоорду Кытай, Туркия, Германия, Египет, Дубай, Россиядагы студенттер, мекендештер өлкөбүздөгү китепканаларды ачууга чоң салым кошуп башташкан. Китеп окуу кадамдары. Борбор калаада пикеттин эмес, китептин аянтын курабыз деген чакырык менен китепкө үй ала тоо өнөктүгү старт алып, облус, район борборлорунда китеп фестивалдары өткөрүлүп, айыл, кыштак жайлоолорго чейин жайылтылды. Кызыктуу фактылар. Лелек районуна 35 миң китеп чогултулуп, жүк ташуучу унаа менен жеткирилген. Ачылган китепканалардагы окуучулардын эң алды 10 айда 150 китеп окууга жетишкен. Китепкөй окуучулар жалпы республикалык тесттен алтын сертификат, олимпиададан алдыңкы орундарды багындырышууда. 2 айылда соода дүкөндөрү коомдук китепканага берилди. Манас району, Манас айылы жана Аксы району, Кызыл Көл айылы. Аскер бөлүктөрүндө Китепкөй Кыргыз армиясы деген чакырык менен долбоор жүзөгө ашууда. Китепкөй, окурман үй бүлө, Китепкөй жайлоо сыяктуу өзгөчө иштер орун алууда. Республика боюнча акыркы 5 жылдыкта китеп басуу жана жаңы чыгармалар кескин түрдө өскөн. Китеп окуу боюнча айыл кыштактардан баштап борбор калаага чейин интеллектуалдык конкурстар байма-бай уюштурулуп, 100 миңдеген адамды камтыды. Китептой интеллектуалдык маданий иш-чарасы облус, район борборлорунда старт алып, ресторандарда өзгөчө форматтагы тойлор өтүүдө. Китеп жарманкелери орун алып, китеп белекке берүү модага айланууда. Жасалган иштер эл аралык коомчулуктун көңүлүн бурдуруп, сынакка катышып, 2020-жылы Содружество дебютов Россиянын Москва шаары. 2021 самый лучший социальный проект страны СНГ. Армениянын Капан шаарында КМШ өлкөлөрүнүн арасында абройлуу сыйлыктарды жеңип алган. Иштердин натыйжасы элибиздин, жаштардын жаркын келечегин үмүт берет жана алдыда өлкөбүз дүйнөдөгү гүлдөгөн өлкөгө айлануусуна өбөлгө түзөт. Биздин миссия Кыргызстанды дүйнөдөгү эң китепкөй өлкөгө айландыруу. Бир адамдан бир китеп долбоору. Өлкөнү өнүктүрүү формуласы.